Keyingi суроо мен нежем бар. Баптисттикке өтүп кеткен, бирок тууган эжем эмес. Коллежде чогуу окуйбуз. Исламга кантип тарсам болот? Аракет кылам, бирок уккусу келбейт. Сиздеги ага өтүп кетсе, Ахмат Дидат, Закир Наек дегендер бар, YouTube'да. Ошолордун лекцияларын аябай толугу менен уксаңыз, анан жакшы мамиле жасап, андан кийин анан даават кылсаңыз болот. Кудайым буйруса бат эле кайтат. Анан экинчиден баптистке өтүп кеткендер толтура кайткандары толтура өтүп кеткендердинчи. Эмнеге дегенде Куран окуганга айла жок барат, нике кыйган жерге айла жок барат. Өзү деле эртең күнү кызын чыгарса, же келин алса, кантип тойду өткөрөт. Бүт бар маселе да. Биз аларды да көргөнбүз. Бир үй бүлө ошентип өтүп кетип, ыйлаган. Муну иним дагы эле ишенбей атат мага. Бакыт молду экен, мен мусулманчылыкка кайттым. Себеби дегенде мунун этеги жок экен. Уурунун бирдекеси кууш деген макал бар го. Ошол этеги барып жакшылыкка апарбайт экен. Бүт жагына мен буулуп калдым, кысылып калдым. Анткени мусулманчылык аркылуу болот экен да. Төрөлсөң дагы азан айтылыш керек экен, ат коюш керек экен, үйлөнсөң нике кыйлыш керек экен, өтүп калсаң жаназа окуш керек экен, адамдар менен аралашышың керек экен дейт. Эч ким келбей койду экен дейт. Бул баптист деп койду экен дейт. Ошонун баарынан кыйналдым. Негизи эле ислам деп ат айтып турат, тынчтык дин деп. Ушу ислам динин бекем карманып эле жакшы өмүр сүрүп жашабасам болбойт экен деп, башында жыргатат экен, акырында кыйнайт экен дегендер. Мен бир үй бүлөнү уктук. Үйүнө чакырып алып мени анан айтып берген. Мына мен сенин көзүнчө мен тобо келтирип, келме келтиргенди далилдеп коеюн. Айтып коеюн да анан ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах, мына мен мусулманмын. Айтып койчу анан мына иним дагы эле ишенбей атат мага деп. Аябай ыйлаганын биз укканбыз. Анысыңары ошондой Ахмат Дидат эгер кызыксаңыз, анан Закир Наик дегендердин лекцияларын аябай угуңуз. Анан кийин пайгамбардын өмүр баянын, пайгамбарлардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын, анан Хадича, Фатима, Айша энебиздин китептери чыккан. Үчөөнүн китептерин бир серат сонун башынан аяғына чейин кылдаттык менен терең түшүнүп окуп коюңуз. Анан 365 күнгө сахабалар эскерүүлөрү деген жакшы китеп чыккан. Сахабалардын эскерүүлөрү. Бүт бир беттен эле кетет, баягы бала чакага ылайыктап. Ошолорду дагы жат сыяктуу окуп коюп туруп, балаңызга эмне тарбия бересиз? Келечекте кандай болот? Эмне болот? Сизге кызмат кылуусу, сизден корккон абалда кызмат кылганы жакшыбы же Кудайдын каарына калып калбайын деп чын ыкыласы менен, ийкемдүүлүк менен, жумшактык менен сизге кызмат кылганы жакшыбы деген сыяктуу кеп сөз алып, жумшактык менен, жакшы насаат менен даават кылсаңыз, динге чакырсаңыз, Кудай буйруса балким тобо кылып кайтып калат. Анткени Алла Таала Куранда эмне деген? Дааватты кооз сөздөр менен эмне кылгыла дейт? Чакыргыла. Анткени кооз вааз, кооз үгүт насааттар менен чакырбасак, эртең күнү бизден качып кетиши мүмкүн.